Балдар, азыр тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы балдар биздин келечегибиз. Анда сабактын максаты менен таанышып алалы. Окуучулар жаңы тема боюнча маалымат алышат. Окуучулар суроолорго жооп берүү менен ойлорун айтып, кластер түзүшөт жана сүрөт тартышат. Окуучулар бактылуу балалыкта ата-энени сүйүүгө жана урматтоого көнүгүшөт. Ата-эне бактысы балада, бала бактысы ата-энеде. Энелерге арналган кандай сонун чыгармалар бар, кинофильмдер бар. Мен силерге ыр окуп берейин. Ким? Ак шешепке ороп сени, кичинеңден баккан ким? Уйку көрбөй узун түндө, таптап сени жаткан ким? Сүтүн берип, сүйүп ийип, эркелетип күлгөн ким? Кечке колдон түшүрбөстөн, кешигим деп жүргөн ким? Үй бүлө, мекен башаты. Балдар, биз атабыздан, апабыздан, чоң атабыздан, чоң энебизден тарбияны алабыз. Эң негизги тарбия үй бүлөдөн башталат. Балалык деген эмне? Ушул суроого жооп берип алалычы. Балалык адамдын алгачкы жашоо тирчилигинин белгилүү бир мезгили. Балалыкты албетте жаш кураксыз элестетүүгө болбойт жана сөзсүз чоң кишилердин камкордугуна, коргоосуна муктаж. Балдардын турмушунда чоңдордуку сыяктуу эле татаал, чечүүгө өтө кыйын проблемалар көп болот. Чыныгы балалык бул келечекке умтулуу, тынымсыз чоңоюу. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Балдар, биз азыр балдардын курак мезгили жөнүндө маалымат алалы. Ымыркай 4 жумага чейинки мезгилди ымыркай деп атайбыз. Ал эми эмчектеги бала 4 жумадан 1 жашка чейинки наристелер кирет. Наристе 1 жаштан 3 жаштагы курактагы балдарды атайбыз. Мектепке чейинки 3 жаштан 7 жашка чейинки балдар болот. Жеткинчек 7 жаштан 12 жашка чейинки окуучулар кирет. Өспүрүм 12 жаштан 18 жашка чейинки балдар кирет. Балдар, көрдүңөрбү? Силер 18 жашка чейин бала бойдон каласыңар. Ал эми 2-класстын окуучулары силер жеткинчек кураксыңар. Силер билесиңерби? Эл аралык балдарды коргоо күн 1949 жылдын ноябрь айында Франция өлкөсүнүн борбору Париж шаарында Демократиялык аялдар федерациясынын конгрессинин чечими аркылуу уюшулган. Эң биринчи жолу бул байрам 1950 жылы өткөрүлгөн. Эл аралык балдар күнүнүн желеги бар. Өсүүнү, жаңыланууну жана жемиштүүлүктү символдоштурган жашыл фондогу жер шарынын тегерегинде кызыл, сары, көк, ак жана кара түстөгү адамдардын фигуралары жайгаштырылган. Бул адамдын фигуралары ар түрдүүлүктү жана чыдамдуулукту символдоштурат. Ал эми жер шары бул биздин жалпы үйүбүздүн символу. Бул сүрөттөн силер балдарды коргоо боюнча эл аралык уюмдун желегин көрүп турасыңар. Сен эмнеге укуктуусуң? Балдар, силер билим алууга, дарыланууга, эс алууга, спорт менен машыгууга, ар түрдүү ийримдерге катышууга укуктуусуңар. Сен эмнелер жөнүндө кыялданасың? Балдардын кыялдарында чек жок. Алардын фантазиясы өтө бай. Кээ бирөөңөр ырчы же бийчи болгуңар келет. Кээ бирөөңөр спорт менен машыгып, Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүндө желбиреткиңерге каалайсыңар. Кээ бирөөңөр Гагарин, космонавт сыяктуу ааламдагы жылдыздарга барууну самайсыңар. Ал эми кээ бирөөңөр укукту коргогон милиция болгуңар келет. Башка бирөөңөр болсо адамдардын саламаттыгы менен күрөшкөн
врач болууну санайсыңар. Балдар, силер биздин келечегибизсиңер. Ошол силер кыялдарыңарды орундатууга окушуңар керек. Жана да талыкпай эмгектенишиңер зарыл. Силердин кыялыңар ишке ашыш үчүн дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Ар дайым асманыбыз ачык болуп, ата-энеңер менен, үй-бүлөңөр менен, бир туугандарыңар менен саламатта, аманчылыкта болгула. Эч качан силердин укугуңар тебеленбесин. Дүйнө жүзүндө ыйлаган балдар болбосун. Силер биздин келечегибизсиңер. Ошондуктан жакшы окуп, жакшы жүрүшкө ээ болуп, ата-эненин сөзүн угуп, мугалимдердин айтканын аткарып, келечекке даңгыр жол салууга аракет жасагыла. Орус элинин уул тарбияласаң эркекти, кыз тарбияласаң улутту тарбиялайсың деген накыл сөзү нукура эле акылдын каймагы. Анткени кыз келечек колукту, эне, чоң эне. Ал эми энелер туубаса тарбиячы. Болгондо да табигый, мээрбан тарбиячы. Ар кандай улуттун ажары да, касиети да кызда. Эне, чоң эне, тайэнеде. Энелер аял заты улуттук тарбия системасынын өзөгү. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Силер бүгүн көп маалыматтарды алдыңар. Эмесе үйгө тапшырма. Мен эмнени кыялданам? Өзүңөрдүн кыялыңарды сүрөткө тартып келгиле. Сабагыбыз бүттү, саламатта калгыла.